Ташиев депутат Жумалиевди УКМК кармаганда эмне дегенин айтып берди. Акаев кезинде премьерлик кызматта иштеп, азыркы жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 4 февралда коррупцияга шектелип кармалган. Экс-премьер жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин аянты 33 гектар болгон заводу бар. Бул туурасында УКМКнын жетекчиси чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочулары менен жолугуп жатканда билдирди. Анын айтымына караганда, бир адам эле 10-15 завод фабрикаларды басып алган учурлар бар. Ачык айтып коеюн, Кубанычбек Жумалиев деген депутатты кармадык эле, бизнес кылып тапкан дейт. Кантип ал бизнес кылып табат? Бишкектеги ЭВМ заводу 33 гектар жерде турат экен. Аны кантип сатып алат? Ошонун ичинде эле 37 же 38 ири имарат бар экен. Ал сатып алган жок, ал элдин ырыскысы, деди Ташиев. УКМК жетекчиси учурунда объектилер туура эмес менчиктештирилгенин белгиледи. Бизнес кылып кантип сатып алган? Ошонун баарына мамлекеттеги туура эмес менчиктештирүүнүн эсебинен ээ болду. Азыр жыргап жашап жатат. Андан ары бала чакасы, кийин неберелери жыргап жашайт. Ал эми баягы эч нерсе албай калган адамдар ошол бойдон калып кете берет. Ошондуктан туугандар социалдык теңдештирүүнү киргизиш керек. Ошондуктан коррупционерлерди талкалап жок кылуу керек, деди Ташиев. Белгилей кетсек, депутат Кубанычбек Жумалиев 4 февралда коррупцияга шектелип камалган. Ал эл аралык медициналык университетке лицензиясына мыйзамсыз алганы жана 78ге жакын кыймылсыз мүлктүн ээси экени аныкталган. Булак Спутник чекитке ийже. Ташиев: муфтийдин кармалганы туура эмес болду. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын экс-башчысы Максат Ажы Токтомушевдин камалышы боюнча ишти мыйзам чегинде дагы бир жолу кайра карап чыгуу керек. Бул тууралуу УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун тургундары менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында, эгерде Максат Ажы Токтомушев мыйзамды бузган болсо, анда ал жооп берүүгө милдеттүү. Мусулмандыктын ар-намыс ариеттин негизинде туура эмес болуп калды деп эсептейм. Мусулман калкы катары өзүбүздүн аалымдарды колдоп, кубатташыбыз керек, деди ал. Булак Коом Чекит пресс. Ташиевке окшогон намысы бар үчүн жалпыбыз барбыз. Күн санап, саат санап, жаратканга жалынып Камчыбек Ташиевдин өмүрүн тилеп келди жумурай журт. Жаратканым жалгап, элдин тилегин берди. Германиядан жүрөгүнө операция ийгиликтүү жасалып, аз убакытта сакайып, ата журтуна аман эсен кайтып келди. Элдин кубанычында чек жок, алыста оору менен алышып жатса дагы, бардык ой санаасы эли жеринде болду. Карагылачы, келери менен үйүнө кайрылбастан Баткенге сапар тартып, чийленген чек ара маселесин чечүүгө барды. Не деген эли үчүн күйгөн камкорлук, намыскөйлүк, жоопкерчилик. СССР учурунда жашасын Ленин, жашасын коммунисттик партия деп парад учурунда плакаттарды көтөрүп, кыйкырып өтчү элек. Бүгүн мен колума баннерге жаздырып, жашасын Камчыбек, жашасын азыркынын манасы Ташиев деп аянтка чыгып кыйкыргым келди. Жарым ай мурун ага бир жыйында жолугуп, Камчыбек иним, мени кабыл алып койчу, кеп кеңешим бар десем, колун сунуп, байке, мен алыска кетип жатамын, ошол жактан кайтып келейин, анан сөзсүз жолугушабыз деген эле. Көрсө операцияга даярдык көрүп жаткан турбайбы? Анда мен тактап сураган эмесмин. Кабыл албай деле кой, мен үчүн сенин аман эсен кайтып келгениң баарынан баалуу болду. Кубанып жыргап турамын, Камчыбек иним, түшүнүп, көрүп турамын баардык кырдаалды. Ишең чачтан көп, а бирок чаалыгып чарчап турасың. Бир аз эс алып, ден соолугуңду чыңдап алып, анан маанилүү мамлекеттик иштериңди бүтүргүн. Болгону өзүңдү аяп асырагын. Баткенден келатып айылыңа кайрылып, ырымдап түлөө өткөзүп, каарлардын батасын ала кел. Мен сыймыктанган намыскөй иним. Мелис Арыпбек, чыгармачыл агаң. Мекеним Кыргызстан Плюс биримдик барабар ынтымакпы? Акыркы кездери ынтымак деген партия ишин жандантып, жерлерде штаб ачып, күпүлдөп иштей баштады. Алдыдагы шайлоолорго активдүү катышып, бийликтин сересине келүү дымагы күчтүү болууда. Эң кызыгы, бул партияга өткөн жылдагы парламенттик шайлоодон кийинки чырга негизги күнөөкөрлөрдүн бири болгон Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүнүн топтолгону болууда.
Маселен аталган партиянын 1-сабындагы жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, 7-катардагы Марлен Маматалиев ынтымак деп чуркап жүрөт. Эмне бул партияны да Райымбек Матраимов каржылап жатабы? Мындан сырткары Биримдик партиясына шайлоого катышкан Айбек Алтынбеков, Кыргызстандын өкүлү Нурбек Алимбековдор да ушул саясий уюмда. Эл кимдин ким экенин билип турат. Моралдык жактан алып караганда 5-6 октябрдагы чырга себепчи болгондор да жок дегенде 1-2 шайлоону өткөрүп саясатка аралашканда кандай болот? Коомчулуктагы мекеним Кыргызстан плюс Биримдик барабар ынтымакпы деген нааразычылыктар күчөп кетпейби? Ушул жагында эске алуу керек го. Булак медиа центр. Тахмина Сулайманова. Садыр Жапаров чек арага өзү барыш керек эле, бункерге жатып албай дегендер. Садыр Жапаров эмне атайлап бункерге кирип алдыбы? Садыр Жапаров Москвадагы өтө чоң эл аралык жыйынга баруу үчүн жасап жатат. Эмне Садыр Жапаров Москвадагы жыйынды ойлоп, чек арабызды унутуп калды дейсиңерби? Аябай ачуу чындык болсо да биздин Орто Азияда өтө чоң маселелер Кремлден чечилет билбейсиңерби? Садыр Жапаров чоң ойлоп, чоң кадамдар үчүн даярдык жасап жатса, майда адамдар майда баштары менен ушинтип эл арасында бузукулук таратып жатасыңар. Урматтуу ФБ жамааты, калкты кара тумоодон да жаман илдет каптады. Интернеттеги оюндар балдарды толук зыянга алып келип жатат. Эч кандай пайдалуу жагы жок, толук зыян. Биринчи, ден соолугун алып жатат. Көзүн уйкудан калат. Тамак аш жакшы жебейт, себеби эси тартуу оюн. Экинчи, жашоого көз карашы бузулат. Адам өлтүргөн эч нерсеге арзыбай баштайт, мерез болот, айланасына суук мамиле кылат, 1-катарга оюнду коет. Үчүнчү, иштеген ишин жыргатпайт, ою бүт интернетте, шашкалактап сапатсыз жумуш жасайт, бир жумушту туруктуу жасай албайт. Төртүнчү, өз жакындарынан алыстап, интернеттеги чогуу ойногондорун жакынсынтып калат, себеби алар менен көп убакыт бирге болот интернетте. Бешинчи, ыйман маселесинен такыр четтейт, намаз, зикир, дуа дегендер бүт калат. Эгер сен компьютер же телефонун алып коем десең, анда кандай кадамга бараарын ойлоп көрүңүз. Кээ бир сынчылар сын айтып баштаса, анда алгач мага бир эле суроомо жооп берсеңер. Интернет оюндардан кандай пайда бар? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен башкаларга кайрылып талап да кыла албайм, себеби элдин камын сиз ойлоп жана мага, менин балдарыма ошондой эле кыргыз элиме кам көрүү сиздин милдетиңиз. Баш кесмей бар, бирок тил кесмей жок. Ошол оюндардан мамлекеттин казынасын толтурбай эле коелучу. Казына толот деп улутту жоготуу коркунучу турат. Кайсынысы маанилүү? Эгер менин оюмду колдоочулар болсо, посту бөлүшсүңөр да эч болбосо үн каткан болосуңар. Абдул Шахид Кабаев. Мырзакматов, улуттар биримдигин Ош шаардык кеңешине өткөзүүгө чамынууда. 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо жүрөөрү маалым. Ага отурулай эски жаңы партиялар теминип чыгышууда. Ошолордун арасында улуттар биримдиги Ош шаардык кеңешине катышууга камуруп, кожоюну Мелис Мырзакматов активдүү киришип, өзүнө караштуу жаштарды топтоо менен күч сынашууга белсениптир. Башка аймактарга шаасы жетпесе да, Оштон позицияны бекемдөө үчүн улуттар биримдиги бар күчүн жумшайт. Эгерде Мырзакматовдун партиясы шаардык кеңештен өтпөй калса, анда парламенттик шайлоодон үмүт кылбай эле койсо болот. Бул ирет чоң күрөшкө машыгуу таризинде кандай дараметте экенин тыңдайбыз. Булак Азия Ньюс гезити.